Биз эми ошо президентке эле кайрылабыз, башка кайрыла турган жери калбай калды. Чечим чыгарда жол салынат депчи, өлкөбүз өнүгүп өсүшүн биз албетте колдойбуз, эч кандай каршы эмеспиз, бирок Биз кирип кеткенде биз өзүбүз келип эле жерди базып алып кирип кеткен жокпуз да. Бизге госрегистрден киши келген. Арчебешик көчөсүнүн күнчыгыш тарабын снос деп эле ошо жеке менчик жерибизге кол салып атат, тартып алабыз деп. Бускула буспасаңар өзүбүз бузабыз дейт. Айыл өкмөт келип чийип атат, мына ченеп көрүп атат, мына китебизди алып чыгып атабыз. Өзү ченеп, ооба линия нормальный эле турасыңар дейт да. Ар бир үйдөн 100 миңден, 105 миңден, 115 миңге чейин берип атабыз да мына. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, мен Ооган согушунун 2-топтогу майып ардегеримин. Мен ошо Арчебек конушунда жашаймын. Ошо Арчебешик конушундагы Арчебешик көчөсүнүн күнчыгыш тарабын снос деп эле ошо жеке менчик жерибизге кол салып атат, тартып алабыз деп. Бускула буспасаңар өзүбүз бузабыз дейт. Ушуну өзүңүз жардам берип бизге мына жеке менчик китебибиз бар. Кызыл китебибиз бар. Ага карабай эле бузасың, мына 4 метр, 180 метр алабыз деп атат. Ушуну сизден суранабыз, ошо Арчебешик конушунун тургундары. Бизге жардам бериңиз, ошо жеке менчик жерибизди тартып алып атат да, бускула деп. Болбосо биз өзүбүз трактор менен бузабыз дейт. Айыл өкмөт менен кеңешип кандайдыр бир сүйлөшүүлөр болдубу? Болду Кече эле. Айыл өкмөтү келди. Келгенде биз айттык да, мынакей бизде кызыл китеп турат колубузда. 15-чи берененин негизинде аны Садыр Нуркожоевич өзү айткан да, менчик жерди бузганга эч кимдин акысы жок. Анда ал айтты, айыл өкмөтү бул жагын асфальттай берсин, анан бу дагы караштырабыз деп атат. Кандай караштырат, эмне кылат, аны биз билбейбиз. Сөздүн ачыгы. Аны айтыш кыйын. Дагы эмне деп айтат, эч ким билбейт. Анан деле бизге канааттандырып алып жооп берген жок да, айыл өкмөт деле келипчи. Анан ар бир жерге жазып койгон, мына биринчи ошодон баштаган 40 сантиметр, 150 1 метр 50 сантиметр, 2 метр 50 сантиметр бизге келгенде уже мен таң калып атам да. Жол түп-түз болуп келип эле кышык кетип атпайбы? Бизге 3 метр болуп кетип атат. Анан 380 сиздики, 460. Анан ошого биз таң калып атабыз. Айыл өкмөтүн айтты, бу кандай? Жол түп-түз келип эле мындай кышык бурулуп кетеби десек, бизде менен атканда ушундай чыгып атат дейт. Анан бир чети була алар мындай айтып атат дагы. Силер дейт бияка кирип кеткенсиңер дейт. Анан мен айттым, биз кирип кеткенде биз өзүбүз келип эле жерди базып алып кирип кеткен жокпуз да. Бизге госрегистрден киши келген, жакшынакай кылып ченеп берген. Ченегенде госрегистрден келген киши айткан, байке, бияка жылбаңыз. 1 сантиметр да жылбаңыз. Анан андай болсо айыл өкмөт айтат, тигилер бери кирип кеткенсиздер, бияка кирип, анда госрегистр берсе ошо жооп берет да. Ал кандай кирген нарактагылар мен билбейм да, кандай кылып жер алганын мен кайдан билем. Канча жылдан бери жашайсыз? Так, биз где-то 11 жыл болду. 11 жыл болуп калды. Сиз дагы суранып коесузчу жана. Анда ошо мен да ушу Арчебешик конушунда жашайм. Арчебешик конушунда Арчебешик көчөсүндө жашайм. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, биз сизден суранабыз. Биз эгер действительно линиядан кызыл эмеден чыгып кетсек, анда өзүбүз эле бузуп бермекпиз. Сиздин айткан сөзүңүз бар. Кызыл китеби бар адам эч убакта жерди бузганга эч кимдин акысы жок. Негизи ошондой. Ошого сизден жардам бериңизди өтө суранабыз. Ошол чегара сызыктан, кызыл сызыктан сиз өткөн эмессизби? Жок, өткөн эмесмин. Мына бул киши экөөбүз үйүбүз жанашат. 1 грамм айыл өкмөтү келип текшерди, сотка менен текшерди. Ошол эле эмеде турабыз. Эч жылган да жокпуз. Ошондой болуп атат да. Батыш жактагылар туура эмес. Анан наркы мен айта албайм. Албетте жамандагым да келбейт. Алар бир кезде уккам мен, калпы чынбы билбейм. Ушу мындай түшкөн дейт. Эми биз коңшубуз, бири-бирибизди жамандагым келбейт мен. Мен анын нары жылы сен кирип кеткенсиң деп айткан мен акым да жок. Бизге ошону чечип берсин, ошол эле. Башка эч кандай бизде эме жок мындай ошо. Биз мындай өкмөт чечим чыгарда жол салынат депчи, өлкөбүз өнүгүп өсүшүн биз албетте колдойбуз, эч кандай каршы эмеспиз, бирок адилеттүү болуш керек да, баягы эч кимдин үйү снос болбош керек. Мисалы, мага деле келди. Анан мисалы жашап аткан үйүм бузулуп калып атат биздикичи. Анан кандай болуп калат болчу? Үй жер салынсын, өлкөбүз өнүгүп өссүн, бирок эч бир адамдын үйү жабыркабаш керек да. Бузулбасын. Ооба, бузулбаш керек. Биздин колубузда баарысын эле метри бар да. Мына биягы 20, биягы 24 сотук жер. Биздин колубузга кирип,
айыл өкмөт келип чийип атат, мына ченеп көрүп атат, мына китебизди алып чыгып атабыз, өзү ченеп ооба линия нормальный эле турасыңар дейт да, бирок жол чыгарыш керек да, алар жол чыгарыш Эми керек. жол чыгарса кандай алардын бизге үйдү беришибиз керекпи? Биз үйүбүздү беришибиз керекпи? Биздин талап ошо жол кандай болсо ошол боюнча эле бизге жол чыгарып беришти. Биз эми ошо президентке эле кайрылабыз, башка кайрыла турган жери калбай калды. Буга чейинчи ошо өкмөт биздин бир деле нерсебизге эме кылган эмес. Биз канча жылдан бери канализациясы жок, асфальты жок эле жашап келгенбиз. Канализацияны биз өзүбүз мынча канча жыл мурун өзүбүз жаныбыздан чыгарып жана частниктерге жасатканбыз да. А быйыл жол салабыз деп келип жасаттырып атат да. Ар бир үйдөн 100 миңден, 105 миңден, 115 миңге чейин берип атабыз да. Мына даяр турган канализациябызды кошуп коюш үчүн биз 115 миң сомдон акча берип атабыз. А биз 25 миң сомдон берип канча жыл мурун жасатканбыз. Ошондо эле тура берсек деле болмок. Ошол үчүн деле биз өкмөткө акча төлөп атабыз да. А булар жок келип бизден 100 канча миңден акчаны алды. Буга чейин биз өз киндибизди өзүбүз эле кетип келгенбиз. Жолубузду деле газ келип эме кылды. Топурагы менен жанагы таштап кетип калды. Аны өзүбүз тазалап, өзүбүз жанагы шагылдарды төгүп жасап жүрдүк. Суу киргизебиз деп аны казып таштап алып кетип калды. Аны өзүбүз кылдык. Канализация деп деле чала учук тиги эмелерди кылып койду дагы. Жана квартальный келип мындай баштайлы деп атабыз, кыйналып кеттик деп туруп жасатты дагы. Бүттүгүн эле өзүбүз кылып келгенбиз. Анан эми өкмөт мен жол салып берем деп келип туруп канализацияга кошулган, сууга кошулуп 100 миңден 115 миң сомдон деле акча 120 миңден кетип атат. Аны ошончо акча деген даяр канализацияны чыгып келгенди кошуп коюш үчүн ушунча акча. Бирөө үчүн чоң акча, бирөө үчүн кичинекей акча. Бул анан ойлонбойбу? Эски канализация жабылып калат, жаңыга кошулгула деп биз кошулдук да, баардыгыбыз коштук да. Көп эле акча кетти. Көп эле акча кетти. Укмуш акча кетти. Көчөдө элдердин баары асты кошуналарыбыз даже кредит алдым деди да. Кошулбасак мына асфальт болот, буссаңар эме кылсаңар өзүңөр төлөйсүңөр. Асфальт чейин болгула деп эле жөн эле кокодон алды бизди. Уважаемый наш президент Садыр Нургожоевич, мы вас очень просим, мы жители села Арчабиши, очень просим, чтобы вы обратили внимание на нашу проблему. Мы не хотим эту широкую дорогу. Да, спасибо большое, что вы хотите ее заасфальтировать, но так как если ее расширять, там будет снос наших заборов, наших ворот, часть нашего дома. Поэтому мы вас очень просим, обратите, пожалуйста, внимание на нашу проблему. Бизге азыр жол кандай турса, ошонун негизинде эле салып берсинчи. Биз аларды эле тротуар кылып бер, анан биягына арык салып бер деп биз аябай деле чоң сурамайбыз. Ошо как она элес, ошо жолубуз турган, ошол жолду эле асфальт кылып берсин. Биз алардан сурабайбыз деле, биз буга чейин деле сураган эмеспиз чындап келгенде.